Бүгүнкү күндө Кербен шаарында тротуарга, кичи жолдорго мыйзамсыз чыгып кеткен курулуштарды эскертүүнү бердик биз. Курулуш болгонго чейин болуп аткан маалда биз келдик. Стойкаларды тротуардын үстүнө коюп койгон экен, биз алдырдык, тийбеде арка жылдырдык. Мынакей ошонун результаты арка жылып тротуарды кеңейткендин результаты да бул. Бул болгону Кербен шаарынын борборунан орун алган негизги көчөлөрдүн бири. Мында көпчүлүк тротуарга өз билемдик менен чыгып алышкан. Жергиликтүү бийлик тарабынан эскертүүлөр берилгенден кийин түшүнүү менен кабыл алып, курулуш ээлери өздөрү жөө жүргүнчүлөр басуучу жайды бошотуунун аракетин көрүшүүдө. Ануска 1 жылдан өтүп калды, бир ачылган 2 жыл болуп калды. Анан бир бено тротуарга чыгып куруп алганбыз да. Анан кече келип эскертүү беришти 20 күн 23 апрелге чейин деп. Алга чейин эле даярдап койдук, эми законго башыйбыз деп. Мамлекет не десе ошо. Тротуарга чыктык, кайта киргизип, мондай кыласыңар деди, ошондой кылып чыгарып койдук. Кыргызстанда ишкерликке кенен жол ачылганы менен, ишеничке кыянаттык менен мамиле жасап, өзүм билем өтүгүмдү төргө илемдегендер да жок эмес. Каалаган жерине эч бир уруксаты жок, ар кандай соода дүкөндөрүн орнотуп алган фактыларда Кербен шаарында арбын. Аларды иретке келтирүүдө аткаруу бийлиги учурда анча эле убаракерчилик тартып келет. Мыйзамсыз чыгып кеткен жолдорго же болбосо көчөлөргө ар кандай чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштардын бар жогун эскертүүлөрдү берип атабыз. Азыр дагы көрөсүз, бул дагы бир көчөдө чоң остановкага контейнерлерди коюп алышкан. Алар дагы эскертүү бергенбиз, аларды да калдырабыз. 5 күн убакыт бергенбиз. Бүгүн 3 күнү калды, 2-нчи күнү бүгүн. Андан сырткары муниципалдык бизде жанагындай сиз көргөндөй паркка, муниципалдык жерге контейнерлерди коюп алышкан экен. Ал жерлерге дагы эскертүүлөр берип, шаардык кеңештин депутаттарынын жардамы менен ал маселе уже чечилди. Ал дагы бир жакынкы 5 күн аралыгынын ичинде алына турган болуп сүйлөшүүлөр жүрдү уже. Мыйзамсыз иштер менен күрөшүүдө тийиштүү кызматтардын жүргүзүп жаткан иштерине жергиликтүү тургундар да өз баасын берип, алардын аракеттерин кош колдоп кубаттууга алышууда. Эми азыр Кербен шаары Кудайга шүгүр эле көп жакшы. Анан многу тротуарларыбыз, жолдорубуз, биз мисалы өзүнүн айылда, Күлүктөө айылында жолдорубуз мурун жаңы эме кылганыбызда мындай ылай балчык эле да, азыр шагалдап, жолдорубуз асфальт болуп, жакшы оңдолуп калды да. Анан Кербен шаарында деле жолдорубуз жакшы эле. Негизи мыйзамдуулукту сакташыбыз керек деп жар салганыбыз менен ошол белгиленген талаптарды өзүбүз аткарбай келгендигибиз албетте өкүнүчтүү. Эгер баары мыйзамга баш ийип, өзүнө тийиштүү жер тилкесинен чыкпай курулуш курса, бүгүн мына ушундай убаракерчиликтер болмок эмес. Кала кожоюну Эрнис Яйдиновдун айтымында Кербен шаарында быйыл тротуарларды бошотуу иштери толугу менен жүргүзүлүп, келерки жылдын бюджетинен тамтыгы чыккан тротуарларга жаңыдан асфальт төшөлмөкчү. Улкан Кожоева, Бектур Иманалиев, Аксы району.